Тема эң чоң жалпы бөлүүчү. Эң чоң жалпы бөлүүчү бул бир нече сандардын жалпы бөлүүчүлөрүнүн арасынан эң чоңу болуп эсептелинет. Бизге мисал катарында берилген 36 жана 48 сандарынын эң чоң жалпы бөлүүчүсүн тапсак, анда биз ал сандарды бөлүүчүлөрүн табабыз. Биз көрүп тургандай 36 жана 48 сандарынын жалпы бөлүүчүлөрү бул 1, 2, 3, 4, 6, 12 сандары экендиги көрүнүп турат. Бул сандардын ичинен эң чоң жалпы бөлүүчүсү 12 саны болуп эсептелинет. Бизге көрүнүп тургандай, демек 36 жана 42 санынын эң чоң жалпы бөлүүчүсү 12 саны, же болбосо ыңгайлуу жана бат табыш үчүн анда 36 жана 48 сандарын жөнөкөй көбөйтүүчүлөргө ажыратабыз. 36-ны 2-ге бөлсөк 18, 18-ди 2-ге бөлсөк 9, 9-ду 3-кө бөлсөк 3, 3 жөнөкөй сан өзүнө бөлүнөт 1. Демек, ушул эле сыяктуу 48 санын 2-ге бөлсөк 24, 2-ге бөлсөк 12, 2-ге бөлсөк 6, 2-ге бөлсөк 3, 3 жөнөкөй сан. Бизге көрүнүп тургандай 36-ны 2 көбөйтүлгөн 2 көбөйтүлгөн 3 көбөйтүлгөн 3 көбөйтүүчүлөрү аркылуу жазсак болот, жана 48 санын 2 көбөйтүлгөн 2 көбөйтүлгөн 2 көбөйтүлгөн 3 сандардын көбөйтүүчүлөрү катарында жазсак болот. Бизге көрүнүп тургандай 2 саны экөөнү тең кездешкен сандарды алабыз. Демек, эң чоң жалпы бөлүүчү 36, 48 сандарын бул 2 көбөйтүлгөн 2 көбөйтүлгөн 3, же болбосо 12. Жогорудагы 12 саны келип чыкты. Демек, биз туура таптык.